Өмүрбек Бабанов өз ыктыяры менен Республика Ата журт фракциясынын лидерлигинен кетти. Бул тууралуу Республика Ата журт партиясынын катчылыгынан массалык маалымат каражаттарына билдирүү таркаган. Бабановдун айтымында мыйзам долбоорду ийгиликтүү ишке ашыруу жана саясий экономикалык саясатты өзгөртүү үчүн Республика партиясы менен Республика Ата журт фракциясынын иши мындан ары өз нугунда кетиши керек. Жаңы лидер фракциянын кийинки жыйындарында шайланат. Эске салсак, ноябрь айынын алгачкы күндөрү башкы прокуратура Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бабановго карата конституциялык түзүмдүү күч менен басуу алууга чакырып көрүү жана улуттар аралык расалык же диний кастыкты козготуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Бирок депутат ошол маалда өлкө аймагында жок экендиги белгилүү болгон. Кийин ал чет өлкөдө дарыланып жүргөндүгүн Республика Ата журт фракциясынын башчысынын орун басары Руслан Казакбаев кабарлаган. Өмүрбек Бабанов Республика партиясын 2010-жылы негиздеген. 4 жылдан кийин Республика жана Ата журт партиялары биригип Республика Ата журт фракциясын түзүшкөн.